Каргыш тийген күйөөмдү эр тутунуп, этегинен кармагам. Бечаратан туылган шаар, bir boorumдун канын жүктөп мойнума, силерден мен бейбак болуп таштап качкан баарында. Бул өмүрдө аяй турган эмнем бар? Мекенби? Үйбү? Же жерби? Бул жалганда карманарым эрим эле жапжалгыз. Эркек киши коргонуу деп айтышат. Жок, бул бекер кеп. Ооба, билем. Силердин өз мекениңер, өз шаарыңар, жабыкканда досторуңар бар жубата. А мен болсом, бөтөн элде, бөтөн жерде жалгыз. Азапка эрим таштады. Ач белде багымды Кудай ачпады. Ыйыкан чаңда тепселди. Зулумдукка кез келди. Мени мына келгимди алар мезгил жетти. Крионду сарайын өрт койгоным турат. Же болбосо түшүмүнө түнөп мойнуна канжарым алсамбы? Жок. Кармалып калдым. Кор болушум ыктымал. Туура жолдон тайбастан талай сындарды өткөнүм. Токтолдум ушуга. Эч бир жанга сыр ачпай, өлтүрүүгө киришейин белди бу. Эгер оюм ишке ашпай баратса, кандуу башым мени тартып ачык кармап канжардым. Өлтүрүүгө барам. Мага десе, ажал келсин бетме-бет. Мен не дея? Эч бир жанга табалатып кое албаймын өзүмдү. Я сонда өзүм чакыртып алам. Менин жумшак мамилемди көргөндө көңүл ачылып жайланат. Крионтон балдарды Карифте калтыргын деп жалынамын. Куулук кылып падышанын кызын өлтүрүш үчүн. Ага ууга ачыланганда ажайып көйлөк тартуу кылып, балдарымдан берип жүрөм. Бирок өз балдарымды да өлтүрөм. Ясон, тукумуңду жер менен жексен кылам. Мен башкача